Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда Регион телеканалынын таңкы регион көрсөтүүсү өз көрсөтүүсүн улантат. Биздин көрсөтүүнүн негизги демөөрчүсү Ал Халал соода маркасы экендигин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар деп айттым. Эгерде бүгүн эфирден бүгүнкү биздин коногубузга кызыктуу, эсте каларлык суроо берген инсандар болсо, сонун белектерди жеңип алат буйруса. Телеканал биз дайыма ата мекендик өндүрүштү колдоп келебиз. Мына ошондуктан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү дайыма эфирибизге чакырууга аракет жасап келебиз. Ошол эле учурда ата мекендик өндүрүшчүлөр бизге атайын теле көрүүчүлөр үчүн белектерин дагы таштап кетет. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Инновейн компаниясынын негиздөөчүсү Искендер Саттаров мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Эми сиз негиздеген компания боюнча кыскача маалымат берип өтсөңүз алгач. Биз негиздеген компаниянын атталышы Innovative Hygiene деп атадык. Ал дегени ошол англис тилинен которгондо инновациялык волна деп, ошо толкун деп, в ногу со временем деп коет го, орусча айтканда, ошо жаңы технологияларды өзүбүздүн компаниянын продукцияларда чагылдырып, постоянно жакшыртып товарыбызды. Ошондой максатта Innovative Hygiene деп атын койгонбуз. Анан компаниябыз жаш эле, бир 6 ай болду компаниябызга. Жаш болгонуна карабастан ошол аябай катуу иштеп атабыз, командабыз күчтүү. Азыркы учурда ошол 3 продукциябыз бар. Жалаяктардын түрлөрү, шампуньдар чыгарып баштадык. Бул ошол ата мекендик өндүрүш, өзүбүздүн Кыргызстандан эле чыккан товарларыбыз. Мынакей кадырман теле көрүүчү, мына ушундай ата мекендик One Premium деген жалаяктарын чыгарган ишкананы өндүрүүчүлөрдү бүгүн биз конокко чакырдык. Эгерде сурооңуз болсо, экран астында жазылган номерге же болбосо каалоо тилегиңиз болсо жазсаңыз, мына ушундай жалаяктарды жеңип алууга сизде мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын кайсыл аймагына болсо дагы биз сизге сөзсүз түрдө жеңген белегиңизди тапшырабыз. Бизде болсо жарнамалык тыныгуу, кайрадан жолугушабыз. Бул өлкөгө жыл сайын миллиондогон туристтер Эйфель мунарасына суктанып, жакын жердеги кафеден круассан жеш үчүн келишет. Демек биз уникалдуу өлкө аталган Франциядабыз. Саламатсызбы элитайым, кандайсыз, кандай турасыздар? Дүйнөдөгү биринчи коомдук транспорт каттам пайда болгон, дүйнө жүзү боюнча искусствого, модага жана тамак ашка чоң таасирин тийгизген Франциядагы мекендештер. 100 километр алыс экен Парижден, ошока биз барып, аякта кой союлуп. 15 жылдан бери мындай француздарды уже кыргыз катары көрүп атам да. Кыргыздар да француздарга окшоп кетет бир убакта. Франциядагы мекендештер кайсыл тармактарда иштешет, кандай ийгиликтерди жарата алды? Алардын кыялы, жашоосу тууралуу кызыктуу көрсөтүү тартып келдик. Ушул жерде биз женский клуб деп айтабыз, аялдар чогулабыз. Францияга жаңы келгенде студенттер ар кандай кыйынчылыктарды кездештиши мүмкүн. Тил жагынан болобу, интеграция жагынан болобу, ошол биздин максат клубда ушу жаштарга жардам берип, бирибизди кайсы шаарда болбосун, Франциянын биргеликте болуп, жардам керек болсо, мисалы суроолор болсо, ошолго жооп берүү максатында ачылган клуб болуп эсептелинет. Кыргызстандык мекендештер менен болгон маекти Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Француз атыры, Багет, Диснейленд, Франция тууралуу кызыктуу фактыларды камтыган көрсөтүүнү сөзсүз көрүңүз. Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Innovative компаниясынын негиздөөчүсү Искендер Саттаров. Дагыраак айтканда, мына ушундай жаш балдар үчүн жалаяктарды чыгарган компания бүгүн бизде конокто. Сиз болсо сонун ушундай белектерди жеңип алсаңыз болот. Эми Искендер мырза, жалаяктар жөнүндө сизден сурайын да. Канча килограммдан канча килограммга чейинки балдарыбызга алсак болот? Анткени жалаякты баланын эмесине жараша алабыз да, канча салмагына жараша?
Бул жакта ошол ыңгайлуу кылып туруп ар ким размерлерди ар кандай көрсөтөт да. Кээ биркилер цифра менен 4 деп көрсөтөт, кээ биркилер англисче жазып коет L, S депчи. Анан биз экөөнү тең жаздык дагы, ошол биз өзүбүздүн апаларды, ошол жаңы төрөгөн апаларды эмелерди удобствосын ыңгайлуу кылайлы дедик дагы, аны дагы муну дагы жаздык, плюс бул жакка килограммдарын жазып койгонбуз. Азыркы учурда 2 килограммдан баштап 18 килограммга чейин биздин размерде ошол жалайыктар бар. Демек бул 2 килограммдан кийин мен жанымда турган, мен кармап турган 3 айдан 6 айга, 3 жашка 3 килограммдан 6 килограммга чейин экен. СК деген эң кичинекей размер экен. Анан Эскендер мырза, сурагым келгени, мисалы жалайык тандоодо апалар аябай этият болобуз да. Анткени баланын денеси, кичинекей баланын денеси сезимтал келет, сезгич келет, аллергия чыгарбаса экен, ар кандай жараларды чыгарбаса экен деп кооптонуп, коркобуз. Анан бул текшерүүдөн өттүбү, эл кандай кабыл алып жатат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи мен өзүм атамын биринчиден. Анан ар бир ата эне өз баласына эң жакшысын сунуштаганга, эң жакшысын бергенге аракет кылат. Мына жакында эле декабрь айында мен кыздуу болдум, экинчи кызым. Ошого мен балама ушуну колдоном. Бул өзүмдүн жанагы продукциямды мактап же башка эмес, бир ата эне катары айтып атам, сунуш катары. Биринчиден мунун өзгөчөлүктөрү бул ультра тонкий деп коет, ушундай тонкий байкасаңыз өтө жука. Бул жаңы технология. Жана биринчи сурооңузга кайтып келсек, инновационный технологияларды биз продуктыбызда колдонобуз деп айтпадымбы? Ошол мурунку эски технология ичинде целлюлоза болот, башка материалдар болот. Анан баланын эмеси тийгенде бул шишпедет аябай. Анан дискомфорт болот, басканда, турганда раздражение болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Биз бул продукцияны өндүрүп жатканда эч нерсени аябадык. Эң жакшы, эң сапаттуу материалдарды колдондук, эң алдыңкы технологияларды колдондук. Азыркы учурда мен өзүм кепилдик бере алам, и лабораторный исследованиялардын негизинде чыккан результаттарды дагы бөлүшө алам сиз менен. Биздин мына продукция Кыргызстанда азыркы сапаты боюнча эң жакшы подгузниг ушул. Эми чындыгында жуп-жука экен. Анан эми мен айым катары суроо берейин. Ар бир баласы бар апа жука экен, анан өтүп кетпейт бекен деп дагы кооптонот да. Көбү ошондой стереотипный мышление бар экен. Азыр по-любому биз адамбыз, жаңы нерсе келгенде жаңы көнүш кыйын. Бирок мен азыр бул жака чыгып өзүм продукциямды мактап же реклама кылгым келбей атат. Биздин негизи компаниянын бир миссияларынан, философиясынан бири дагы ушул, что биздин балдарыбызга ден соолуктуу келечек азыр бүгүн деген миссиябыз бар. Ал дегени макул биздикин албаңыз. Бирок кантип тандаганды, эмнеге көңүл бурганды үйрөнүп алыңыз. Ошол базардын ичинде 100дөн артык бренд болгон болсо, ошонун ичинен эң ыңгайлуусу, эң жакшысын тандап алыңыз. Эми кантип тандайбыз ошол жалаяк тандаганда? Эмнеге көңүл бурушубуз керек биз апалар? Биринчиден азыр мына ультра тонкийге өтсөңүздөр жакшы болот. Себеби бунун ичинде супер абсорбирующий полимер деп жаңы технология, уже баягындай целлюлоза болуп же башка пахта нерселер коюлбайт. Бул ошон үчүн ультра тонкий и сууну жакшы сиңирет, кайра чыгарып жибербейт. Ушунусуна көңүл буруп ушуну алсаңыздар болот. Плюс боковой панель деп коет, жанагы кечинде уктап атканда агып кетти, анти деп апалар эметкенде, бунун защитасы мына болот. Эми башка брендтерде будан дагы эконом кылып, кээ-биркилер ошо 2 см, 2,5 см коюп коет, биздики 4,5 см. Биз запас менен алдык да любой нерсени. Эми One деп ат койгонубуз, атыбыз жараша болсун деп ошол ар жагынан номер 1 болойлу деп атабыз. Анан жумшактыгына көңүл буруш керек, обязательно ата-энелер. Жумшактыгы мына себеби бул баланын денесине тийген жерлер раздражение кылып, аллергия кылып жибериши мүмкүн. Кадырман телекөрүүчү, эгерде түз эфирди көрүп жаткан болсоңуз, мына ушундай сонун жалаяктарды өндүргөн ишкана сиздерге белек берүүгө даяр турат. Демек, эң кызыктуу суроо болобу, каалоо тилегиңиз болобу, бизге узатып туруп, акысыз түрдө мына ушундай сонун жалаяк кааласаңыз, балаңызга кааласаңыз, жакыныңызга белекке
берсеңиз болот. Экран астында жазылган номерлерге суроолоруңузду калтыра бериңиздер. Анан Искендер мырза, бул жакта жалайыктын экинчи түрү дагы турат да. Ал мындан кандай айырмаланат же көлөмү чоңдорбу? Жок, экөө эми биз элди ойлоп чыкканбыз. Шындыгында эми бизнесмен катары айтсам, кээ бирлер жанагы романтиксиңби деп коет. Бизнес тилинде айтканда, сен акчаны көздөбөйсүң деп. Жок, биз акчаны табайлы максимально деп туруп жолго чыккан эмеспиз. Ошон үчүн жалайык дегенде, жалайык бир штук, бир дана жалайык 50 сом, 60 сом турбаш керек да. Башка брендтер бар, анан бренд кылып, башка кылып эле кымбат кылып сатып атышат, андай болбош керек. Мунун баасы мына биздики азыркы учурда мына 14 сомдон 17-18 сомго тура келет бир данасы. Бул эми премиум качество деп запас прочностун көбүрөөк кылдык. Ошондой эле учурда анан эконом сегменттеги, базардын эконом сегментинде дагы бир топ ар кандай брендтеги жалайыктар бар. Ошолорго анан биз сунуш чечим катары ошол көйгөйдү чечели деп туруп StarKit деп туруп чыгардык. Азыркы учурда Кыргызстанда баасы боюнча эң арзан жалайык ушул болот. Бирок сапаты аябай жакшы. Сапаты жакшы. Сапатына Мисалы бир ушул даярын сатып алсак, ичинде 36 дана бар экен, анан канча сомдон айланып калат? Бунун Биз эсептеп чыгабыз да тыйынына чейин. Баасы базарларда, башкаларда 360 сомдон башталат. Ал дегени L размери 36 штук болсо 10 сомдон айланат. Бул чоңураак. Ооба, чоңураак размери. Например, newborn размеринде 42 штук, 46 штук болот. Ал дегени 7-8 сомго айланат. Эми бат-баттан алмаштырып турса болот да, кечки баягы 4 саат эконом кылып, эми баарыбыз жанагындай адамбыз, кичине исрапкерчиликке жол бербей, кичине мен өзүм аялым деле 5-6 саат көбүрөөк туруп тура берсинчи, бул еще толо элек дейт да. Бул StarKitти алганда баланы кыйнабай бат-баттан алмаштырып турса болот. 4 саат сайын алмаштырып турса болот да. Анан телекөрүүчүдөн суроо бар экен, чындап эле баланы аллергия кылбайбы дейт. Чындап баланы аллергия кылбайт. Менин өзүмдүн кызым тоже кожасы чувствительный. Башка брендтерди дагы биз лабораторный исследованиялар кылганбыз. Конкуренттерди изилдеп туруш керек да, биздин күчтүү жагыбыз эмне, слабый жагыбыз эмне, ошону билип туруш керек. Текшергенде биз ошо аллергия болбосун деп туруп, башка жалайыктар мен сиздерге айтып кетейин, могул жакта бир слой эле материал коет. Биз 2 слой материал койдук, 40 грамм бул жакта. Калган эң көп койгону 21 грамм коет материалды. А биздики 40 грамм ушул жердин өзүндө эле. Эмнеге кылдык дегенде, ошол балдар аллергия болбосун деп туруп. Плюс бул баланын репродуктивный системасына терс таасирин тийгизе турган нерсе, көп кийип турсачы. Ошон үчүн биз будан сапатты аяган жокпуз, сапатын эң жогорку деңгээлде. Анан бул жакта суроо бар экен, кайсыл жактардан таап алабыз дейт. Азыркы учурда StarKit жалаяктарын Кыргызстан боюнча любой жерде бар десем болот. Базарларда, магазиндерде, ар жерде бар. Кыргызстан боюнча Көлбү, Нарын, Талас, Бишкек, Ош, Жалот, ар жерде бар. Кыргызстандын бардык аймагында тапсак болот. One жалаяктарын азыркы учурда биз көбүрөөк басымды Бишкектен баштадык. Бул кичине эртерээк келген брендибиз. Муну 3 айдай болуп калды. Жаңы продукция, потому что биз апалардын отзывтарын негизинде жасадык да бунучу. Бирөө айтат, мага жумшак болуш керек, бул жагы катуу болуш керек, нерден агып кетпеш керек, даже мына липучкасы көп кармабай чыгып кетет баланы деген жалоптор болду. Ошон үчүн буну 3M деген американский компаниядан алдык. Муну канча жол кылсаңыз дагы кетпейт. Ошого кичине бул кечирээк келди. 3 ай азыр Бишкектин базарларынан, магазиндерден тапсаңыздар болот. Адан сырткары ошо сурагандар үчүн, башкалар үчүн биз специально тиркеме жасап койгонбуз. Телефондон эле заказ кылса болот. Анан дагы суроо бар экен, эмнеге Кыргызстандан чыгып атса кыргызча аталган эмес, аталыштарын айтып бериңиздер дейт. Эми жана сизге айтып кетпедимби, стереотипное мышление депчи. Эми канчалык о же канчалык терс мындай угулбаса дагы
адамдар ушинтип коет экен да, Кыргызстанда өндүрүлгөн ушундай, мисалы үчүн могу жака 1 деп туруп жазып койсок, мындай кээ биркилер колдойлуу ата мекенди дейт экен, бирок кайсыдыр бир элдер айткандар бар экен да, качан эле биздикилер жакшына продукция чыгарганды үйрөнүп калды эле же башка эле деп ушундай терс таасирин да тийгизиши мүмкүн экен. Ошого биз буну эми маркетинговый изилдөөлөрдүн негизинде ушундай аттар койгонго мажбур болдук, ушул элдер угуп мындай. Анан бул жакта шампуньдар дагы турат да. Жыты эми мурдуңду тешпейт экен. Себеби мен аллергикмин. Мен өзүм дагы мурдум бекерден чоң эмес да. Меники дагы экен анда. Апам мурдуң чоң дей берчү эле. Аллергиктердин мурду чоң болот окшойт. Шампуналарда, бетиме кремаларда иш кылса, жыты катуураак болсо, чүчкүрүп, быкшырып, көзүмөн жашым агып калат. Азыр муну жыттаганда эч нерсе болгон жокмун. Демек, сиздер шампунь дагы чыгарат экенсиздер. Анан кандай чачтарга бар, кандай шампуньдар, ошол боюнча дагы айтып бериңиз. Шампуньдун азыркы учурда 6 түрү бар. Майлуу чач, нормалдуу чач, ар кандай чач, анан боелгон чачтар үчүн, анан сухой ломки чачтар үчүн деп чыгарганбыз. Азыр жыты жакты деп атасыз. Мен өзүм жыты тандагам, отуруп баардыгынчы. Бул жыттарды биз ошол чет мамлекеттерден алып келдирип заводко. Ошол жерден тандап, эксперимент кылып деме кылганбыз. Парфюм колдонулган буга. Ошо жөнөкөй эмес, парфюм, чтобы жыты жакшы болуш үчүн. Жыты өтө эмес экен. Анан могу бардык чачтарга дегенде эме чөптүн жыты чыккан сыяктуу болду. Мунун жыты такыр билинбейт экен. Эгерде аллергик болгон болсоңуз, анан менде болуп катуу жыттарга көзүңүздөн жашыңыз агып, мурдуңуз агып, кыйналсаңыз, ушул шампуньдарды колдонсоңуз болот экен. 6 түрдүү шампунь бар экен, бардык чачка, нормалдуу чачка, боелгон чачка, кургак териге, майлуу тери чачка деп бөлүнүп кете берет экен. Анан шампуньдарды дагы Кыргызстандын бардык аймагынан таап алабызбы? Шампуньдарды деле азыр Бишкектен, потому что шампуньду биз Бул жаңы продукция. Жаңы продукция, себеби биз технологиясын буну чыгарышты, сизге айтсам 2 жыл үстүнө иштелген. Ушул шампуньду базарга чыгарыш үчүн, рынокко чыгарыш үчүн 2 жыл иштеп ичиндеги рецептурасы 2 жыл ичинде ошо жакшыртып келип, ошо Европага, Германияга, башка жерге технологиябыз барып, ал жактан үйрөнүп келип, анан кийин акыры ошол биз качествосы менен довольны болгондо, анан кийин чыгардык да. Саламатсыздарбы? Оштун кайсыл жеринен алсак болот шампуньдарды? Кургак чачка дагы барбы деген суроо бар экен. Бар. Кургак чачка дагы бар. Биздин тагыраак маалымат үчүн ошо Instagram баракчада биздин операторлор бар. Ошол жакка жазсаңыздар, адрестерди точно айтып берет. Оштон болсо Оштун кайрында бар, Бишкекте болсо Бишкектин кайрында бар. Биз колдонуп жатабыз. Абдан сонун экен. Ийгилик ишиңиздерге, ден соолук каалайм. Өнүгүп өсө бериңиздер деген каалоо тилек бар экен. Саламатсыздарбы? Бул Кыргызстандан чыгабы? Ата мекендик өндүрүшпү дейт. Памперстер азыр сатылып жатабы? Кыргызстандын кайсыл жерлеринен алсам болот? Мен Оштон сурап жатам дейт. Жана айтып кеткендей, шампуньдар азырынча Бишкек, Ош шаарларында сатылып жатат, ошо магазиндерде, базарларда. Starkit Кыргызстан боюнча бүткүл аймактарда бар. One Бишкекте бар, Ошто деле бар, бирок биз One жалаяктарын доставкасын кылып койгонбуз Бишкек жана Ош шаарларында. Аймактарга деле заказ кылышса, доставка кылдыртып беришибиз мүмкүн. Ошол азыркы көбөйүп кетпедиби? Жөнөтүп кирген Яндекс ошол сыяктуу эмелерден. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде таңкы коногубуз мына ушундай ата мекендик өндүрүштү атайын конокко чакырдык. Жалаяктарды, анан чачка арналган шампуньдарды чыгарат экен. Эң башкысы биздин телеканал дайыма ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдойт. Ошондуктан биз эфирге аракет жасап чакырып келебиз. Эми суроо бергендердин же каалоо тилектин арасынан бир суроону тандап алсаңыз жакшы болот. Биз дайыма колдонобуз жалаяктарды деген колдонуучуну алалыбы? Хорошо. Аягы 719 менен бүткөн абоненти биз сизди куттуктайбыз. Биз сизге бир жалаякты белекөрөбүз, Демек, бир жалаякты, бир шампунь кошуп, подарка кылып жөнөтөбүз. Себеби биз бул жакта
ошол биздин эл үчүн иштеп атабыз да. Ошолорго жеткирели, биздин баалуулуктарыбызды жеткирели, түшүнсүн деп, эгер алып колдонуп жаккан болсо, биз азыр сүйүндүм мен. Биздин максат ушул да, айтып кетпедимби, акча эмес деп. Азыр 50 сомдон сатсам деле алган адам, 50 сом төлөп алган адам ыраазы болот. Бирок ошентсе дагы биз арзан кылып берип аткан баалуулугубуз койгон баабыздан көбүрөөк болсун, жогорураак болсун деген ойлор менен чыгып атабыз. Азыр кубандым ушундай берип. Урматтуу телекөрүүчү, 719 менен аяктаган абоненти, биз сизди куттуктайбыз. Мына ушундай жалаяктарды, ошондой эле чачка арналган шампунь сизге белекке берет экен. Анан сиз мен менен кайрадан байланышасыз дагы, кандай шампуньду алгыңыз келет? Анткени бул жерде 6 түрү бар экен. Мен өзүм каалаганда эмес, сиз каалаган шампуньду сизге белекке берүүгө аракет жасайын. Бүгүн бизде мына ушундай сонун коногубуз эфирде болду. Сизге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп, жөн келбей, мына ушинтип өзүңүздөр өндүргөн продукцияны алып келип, анан болгондо дагы Кыргызстандан ушундай бир сонун, жакшы сапатта, жакшы продукцияларды чыгарып жаткан экенсиздер. Биз албетте кубанычтабыз. Алып баруучу катары дагы, Кыргызстандын жашоочусу катары дагы албетте мен кубанычтамын. Айым катары дагы, апа катары дагы мына ушундай жакшы сапаттагы жалаяктарды чыгарганыңыздар үчүн ыраазымын. Анткени чындап эле аябай жука экен. Анан баланын аллергия кылбайт экен. Башкысы биз апалар аябай ушул нерсеге көңүл бурабыз. Эми сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Сиздерди кайсыл жактан табабыз? Социалдык тармактардан кантип табышыбыз керек? Биздин социалдык тармактарда Instagram баракчасында One Check It Premium Check It KG деп туруп издесеңиздер ошол жактан чыгат. Биздин основной аккаунт ошол жерден кайрылуу жазсаңыздар болот. Жана WhatsApp номерлери бар, операторлорубуз бар, колл-центрибиз бар. Номерин айтып кетейин, 559 663 011 деген номер менен WhatsApp менен кайрылса болот. Биз кандай суроо болбосун ошолорго жооп берип, жардам бергенге аракет кылабыз. Дагы баса белгилеп айтып кетейин, бул жакка мен келгенден максат өзүмдүн продукциямды мактап же башка кылып кетиш эмес эле. Мен чындап ошол күйгөнүм үчүн, элиме күйгөнүм үчүн ошол жалаяктардын сапаты жакшысын колдонуш керек экен, өтө оор маселе болгонун билем. Начар сапаттагы жалаяктарды колдонбоңуздар, суранат элем. Потому что бул бара-бара өзүбүздүн элдин эле ошол терс таасирин тигиши мүмкүн, көбөйүшүнө, башкасыначы. Ошондуктан көңүл буруңуздар, балдарыңыздардын ошол жалаяктарын бат-баттан алмаштырып туруңуздар. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто Innovink компаниясынын негиздөөчүсү мына ушундай жалаяктарды, шампуньдардын түрүн чыгарган Атамекендик өндүрүүчү компаниянын негиздөөчүсү Искендер Саттаров бүгүн бизде конокто болду. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Урматтуу телекөрүүчү, биз менен чогуу болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз.